Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, саламатсыздарбы? Мен бүгүн бул чыгарылышта атайын Кумтор боюнча Баткен шаарынан сурамжылоо жүргүзүп жатам. Өзүңүздөр билесиздер, күнү кече 4-апрель күнү урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Кумтор алтын кени кыргыз өлкөсүндө толук өттү деп жарыя кылды. Бул жаңылыкты Баткен шаарынын тургундары кандай кабыл алды? Сиздер бул чыгарылышта дал ушул сурамжылоону көрө аласыздар. Ne demekçi men buna Kumtor özü yelin nemesi götkönü biz için öde sonum oldu da. Bunda çetkende prezidentimizin en birinci kökön nemesi bolganda maksatıga жетти. Bizim bu Kırgızstan'a şunçalık пайда алып келет да, эми мындайча айтканда. Мурда эми канча процент, 60%, 50% дечү делер. Ошол убакта эле эми кичине казынага түшүп турган. Эми Кудай кааласа 100% түшсө бул эң биздин кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин утушу деп эсептейм да мен. Садыр Жапаровдун мындайча айтканда эң биринчи алдыга койгон максат Садыр Жапаров президентибиз Садыр Жапаров максатыга жетти деп ойлойм мен. Ошол экен. Allah razı olsun, ушундай иштер боло берсин. Президентибизге узун өмүр, чын ден соолук, иштерге ийгилик, Кыргызстаныбызда аманчылык, топчулук, тынччылык болсун. Президентке рахмат да. Президент биздин Кыргызстандын жарандары үчүн жакшы иштерди кылып атат. Бюджеттегилердин айлыктарын көтөрүп атат. Көп жакшылыктарды кылып атат. Эми ушу Садыр Нуркожоевичке ден соолук каалайбыз, ишине ийгилик каалайбыз, узун өмүрлүү болуп, ушу элибиз үчүн көп жакшы жаңылыктарды жасай берсин. Дайыма Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, жаштардын келечеги болсун. Кумтор эми Кыргызстанга өттү. Баардык нерсе ошо Кумтордон чыккан алтындар бул Кыргызстан өзүгө калса жакшы да. Элге жакшы, мамлекет өнүгөт. Садыр Жапаров жакшы иш кылып атат. Ол өзүнүн айтканын аткарып атат да. Мен жебейм дейт. Жегендерди кармайм дейт. Жакшы иштеп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевичке ыраазычылыгымды билдирем. Себеби дегенде мына биздеги азыркы учурдагы жаңы билдирүү Кумторду бардык пайызы Кыргызстанга калгандыгынан, ошол себептен мындан ары деле Кыргызстандын келечеги бар деп ойлойм. Андан тышкары банагы Баткен областында өзгөчө статус берилгендиги ошол бардык эле Баткен элине, Баткен жерине чоң үмүт берди деп ойлойм. Буга чейинки жаңы билдирүүлөрдөн жана жаңы ачылыштардан көптөгөн жылдан бери болбогон нерселер азыркы учурда Садыр Нуркожоевич убагында болуп жатат. Садыр Нуркожоевичке ыраазычылыгымды билдирем. Президентибиз Садыр Нуркожоевич келгендеги эле максаты ушу Кумторду элдин менчиги кыламын деп аракет жасаган эле. Мына максатына жетти. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Көп жерлерде сүйлөшүп атабыз. Бул элдин менчигине келип Кыргызстанга кызмат кылат дегенден бери өтө чоң ыраазычылык билдирип атабыз. Бул деген элдин камын көргөн жетекчинин ролу да.